وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللّٰهِ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Allah Teala bergen baylık menen ahiretini kurgun dedi. Allah bergen baylık menen ahiretini kurgun dedi. En birinci nerse. Demek Allah Teala baylıkты berip, kutur, jırga oynodu beribeyt. Ahirette kuruş üçün beredi. Ahirette çoğun saraylarda kurup Allah'ın razılığını tabuş üçün Allah Subhanahu wa Ta'ala baylık beredi. O için ayıttı. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللّٰهِ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Allah bergen baylık menen sen ahiretini kurgun, ahirette estegin, ahirette kur kalbagın de birinci öküm. İkincisi وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dünyadagi özüңdүн үлүшүңdү дагы, насыйбаңды дагы унутпагын dedi. Demek акчаңдын баарын берип коюп, эртең өзү ачка калбагын, өзүң көчөдө калбагын, кайра сен тескеришe элдерден тиленип калбагын деп не кылды? Буну да эскертишти. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Dünyadөн болгон өзүңдүн үлүшүңдү унутпагын. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ. Бул үчүнчүсү. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ. Allah sana жақшылық қылғандай, сен дағын елдерге, адамдарға жақшылық қылғын деді. Бұл үшеуі не болды? Қыла тұрған іштерді. Төртіншісі қылбай тұрған іш. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. Бұл қылбай тұрған іш нәхи. وَلَا تَبْغِ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. Жердің бетінде бұзықылық қылбағын. Жерде бұзықылық қылбағын. Себебі إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Әлбетте Алла Таалам бұзықыларды жақсы көрбейді деді. Demek Allah Subhanahu wa Ta'ala kimge bir baylık bergen bolsa, al baylıkты balдар eң birinci Allah'ın nimet dep düşünüş gerek. Bul men kıyınmın, akıldıumун, tajribam köp, oşonun üçün uşul baylıkka, bilikке жетиштим debesiş gerek. Allah Subhanahu wa Ta'ala öz karamı menen, fazlı menen, ırayımı menen berdi dep düşünüş gerek. Hakikatta dünyadagi büt bardık Allah'ın tarafından. Allah beret. Sen akılın menen, күшүң menen, tajribaң menen, özüңdүн кыйындыгың менен ошол деңгээлге жете албайсың. Дүйнөдөгү жетишкен болсун, дини жетишкендик болсун, бүт бардыгы мин фазлилlah. Алланын ырайымы, Алланын берекеси. Алла Таала ырайым кылбаса, эч ким мындай деңгээлге жетпейт. Ошон үчүн дүйнө колдун кели Алланын тарафтан келген нерсе. Экинчиси балдар, дүйнөдө сыноо, байлыкта сыноо, кедейликте сыноо. Экөө тең сыноо. Алла Таалам жакшы көргөн үчүн байлык берип, жаман көргөн үчүн кедей кылбайт. Allah Teala'm kede baylık menen sınayt. Kedeylik menen sınayt. Ökөө тең сыноо Allah Teala'm kimdi bay kılıp sınayt, kimdi kedey kılıp sınayt, özünün ыктыярыда. Аны биз чечпейбиз. Kimdi Allah Teala'm кайсы абал койгон болсо, ошол абал анын үчүн жакшы. Бай болсо, Аллага шүгүр кылып, өзүнүн хукукуна да кылыш керек. Хукукул важиба. Zeketini bersin, үшүрүнү берсин, садакасын берсин, элге жардамдык кылсын, кайрымдуулук кылсын, жакшы иштерди көп кылып, Алланын ыраазылыгын тапсын. Кедей болсо, сабыр кылсын, канаат кылсын, Алладан сурасын, эмгегини кылсын, дуа кылсын. Бүт бардыгы сыноо дүйнөдө келген сыноо балдар, экөө тең байлыкта сыноо, кедейликте сыноо. Бирок кедейликке караганда байлыктын сыноо жаманыраак. Көбүнчө байлык менен келген сыноодо адамдар сыноодон өтпөй калат. Көбү өтпөй калып, ошол байлыгы менен бейишин курбастан дозогун куруп калат. Allah Teala'm баарын сактасын. Ошон үчүн байлыкты ар дайым таманына кылатыган, сурайтыган нерсе эмес. Коркуу керек. Allah Teala'm сактасын, Карундай бай болуп, кийин дозокко кирип калсаң эмне пайда? 50 жыл, 60 жыл жашайсың, түгөлүккө дозокто күйөсүн. Кимиси жакшы? Allah өзү сактасын. Ошон үчүн экөө тең сыноо, бирок Allah Teala'm өзү билет кимге кандай акыбалды беришти. Ким кандай акыбалда болсо, Аллага ыраазы болуш керек. Эгер байлык берген болсо, байлыкты эмне кылыш керек? Мына бул аяттарда Алла Субханаху Таала баяндап атат. Биринчиси وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Allah Teala'm байлык берген болсо, ахиретиңди кур дейт. Ахиретке иштет. Ахиретке иштет дегени Алланын жолундагы жайыз болгон бүт тармакка жумша. Мешитке, медресеге, жетимдерге, жесирлерге, карыялардын үйлөрүндө, мектептерге, садиктерге кайерге колуң жетсе, ошол жерге чейин салымын кошо бер. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Allah bergen nimetти ahiret үчүн не кыл? Кур, ахиретиңди кур, колуңдан келгишинче жардамыңды аяба деген сөз. Кийинки аятта وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا дегенде өтө көп берип, өзүң кедей болуп калба деген сөз.
Ve la tansa nasibeke mined dunya. Özüңдүн насибиңди дагы унутпагын деген сөз. Демек, адам баласы өзүнүн артып калган малын бериш керек. Өзүнө зарылчылык болгон нерсени алып калыш керек. Өзүңө зарыл болгон берип калып, эртең муктаж болуп калсаң, шарият буну жакшы көрбөйт. Шариятта нени белгиле деген? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да айтат: "Ал-афу". Баягы ашыкчаны. Ашыкчаны бере бер. Малы мүлкүң көп болсо, же кирешең көп кирип турса, бере бер. Бирок бүгүн берип калып, эртең өзүң кете берип калсаң, ага уруксат берилбейт. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ва ли нафсика алейка хак, ва ли ахлика хак, ва ли заврика хак". Өзүңдүн хакың бар, үй-бүлөңдүн хакың бар, зиярат кылган адамдын акысы бар, бүт баардын акысын бер дейт. Бүт баардын акысын берип, өзүңдүн акыңды да унутпа дейт. Ошондуктан берешендик кылыш керек. Берешендиктин чеги бар балдар. Берешен болуш керек, бирок берешендик кылам деп өзүңдү жаман абалга душар кылба. Өзүңдү кайра кетей кылып койбо. Анчалык берешендикке жакшы эмес. Ага чейин өзүңдү карап, өзүңдүн артып аткан болсо, Алла жолуна канча берсең, ошончо жакшы нерсе. Себеби мунун сообун Алла субханаху ва таала эсе кылып берет.